Кыргызстанда менің үлкен әпкем тұрады. Кейде сояққа қонаққа барам, кейде Дордойға барам. Базарға барамыз, больницаға барамыз енді. Жөн эле конакка. Эми казакстандыктар Кыргызстанга, кыргызстандыктар Казакстанга мурункудай каалаганда кирип чыга бербейт. Быйыл 1-сентябрдан тарта Кыргызстанга келип жүргөн Казакстандын жарандары үчүн жаңы эрежелер иштей баштады. Ага ылайык коңшу өлкөнүн атуулдары Кыргызстанда 180 күндүн ичинде кошумча уруксат документтерсиз 90 күн жүрө алат. Мына 1-сентябрдан баштап колдонулду. Кыргызстанда 90 күн легалдаштыруусу жок жүргөн жарандарга азыр мына декабрдын башы менен көйгөйлүү маселе жаралышы мүмкүн. Мамлекет чек араны кесип өтүүдө. Ошондуктан чакырып кетем. Бардык чет мамлекет жарандарды, анын ичинде Казакстан жарандарын Кыргызстандын армиясына киргенде убактылуу каттоого, убактылуу жашаган жеринде туруп коюш керек. Бул эми паритеттик түрдө Кыргызстандын жарандары Казакстан Республикасына дагы барганда ушул Казакстандын миграция мыйзамын дагы сакташ керек. Кыргызстан жарандары дагы эгерде аякта 90 күн каттоосуз жок жүргөн болсо, кайра Казакстанга кире албай калышы толук мүмкүн. Мисалы, казак жараны Кыргызстанга келди. Ал өлкөдө жүрдү, Кыргызстанга келгенине 30 күнгө жакындап калды. Дагы калам десе, ал 29 күн дегенде каттоого турушу керек. Аны калкты тейлөө борборлорундагы кызмат мекемесинин бөлүмдөрүнө барып жасайт. Бул каттоо менен ал Кыргызстанда дагы 60 күн кала алат. Кокус Кыргызстанда узагыраак жашайм десе, анда жанагы эле кызмат мекемесине барып, өлкөдө калууга уруксат берген документтердин бирин алышы шарт. Мисалы, жашаган жери боюнча каттоо, туруктуу жашоого уруксат, убактылуу жашоого уруксат, резидент карт, мекен карт же кайрылман макамы деген документтердин бирөөсүн алат. Ушундай эле эрежелер Казакстанга барган кыргызстандыктарды күтүп турат. 90 күн деп коюлган чектен ашып, керектүү документтерди албай, Кыргызстанда ашыкча күн калып калган казак жарандары чек арадан өтүп жатканда эч тоскоолдуксуз мекенине чыга алат. Бирок Кыргызстанга 90 күн кире албай калат. Ошол эле учурда өлкө ичинде милиция кызматкерлерине кармалса, кеминде 5500 сом айыпка жыгылат. Мындай чара бир эле казакстандыктарга эмес, өлкөдө жүрүү эрежелерин бузган бардык чет элдиктерге колдонулат. Эгерде ошол Казакстан жарандары тууралуу сөз болуп атса, булар жанагы 90 күн мөөнөтүн бузган убакта Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 431-беренесин менен чара көрүлөт. Жаңы эреже бүгүн эле пайда болуп калган жок. Ал 2023-жылы Евразиялык экономикалык уюмга мүчө өлкөлөрдүн жарандары үчүн иштей баштаган. Бирок Казакстан менен Кыргызстан бири-биринин жарандарына жеңилдик берип, 90 күндүк чектөө деген нерсени колдонбой келген. Казакстандын жарандары Кыргызстанга, кыргызстандыктар Казакстанга эсеби жок кирип чыгып жүрүшкөн. Болгону 30 күндөн ашык калмакчы болсо, каттоого туруш керек деген тартип бар эле. Анын да жарасы жеңил болчу. Чек арадан ар бир өткөн сайын өлкөгө жаңы келген болуп эсептелип, 180 күн ичинде 90 күн жүрүп койдуң деген маселе болчу эмес. Эми өлкөдө жүргөн ар бир күн эсептелип турат. Кыргыз-казак чек арасында колуна скейт кармап жүргөн адамдарды байма-бай кезиктирүүгө болот. Алар Кыргызстан тараптан бирөө берген жүктү Казакстан жака өткөрүп, кызматы үчүн акы алып оокат кылышат. Күрішік болды іштеді, күрішік болды ақшаға. Рызқын қажырасы Аллах берем рызқыны. Стейкінен товар алып өтөбүз, клиенттердікен. Жақшы халал ақша, менен табып ішті отабыз. Айнасы акысы канча болот? Ақысы шүгөр күнүнө 4000, 3000 ар кандай табабыз. Эми ушинтип оокат кылган кыргызстандыктар менен казакстандыктар үчүн жаңы тартип түшүк жаратчудай. Себеби алар үчүн жаңы эреже кандай иштей турганы дагы деле түшүнүксүз. Азыр тиешелүү органдар бул маселе боюнча иштеп жатышат.